Бул үйдүн баасы $300,000 эмес, достор. Нурзаман Ситидеги ушундай самый шикарный, эксклюзивный 11-чи этажда кездешкен дизайнерский ремонт менен, очень дорогой ремонт менен кылынган үйдүн баасы срочно продаются $207,000 менен чыгып атат, достор. Бул үйдүн өзгөчө эксклюзив экенин мен сиздерге кенен чагылдырып берейин. Анан эмне себептен бул үй ушундай арзан кетип атканын сиздер түшүнөсүздөр. Достор, биринчи эле биз көңүл бура турган болсок, мына алюминий окнолор, бул алюминий окнону көбү кое бербейт, потому что бул рынокто өзгөчө сеніп этилет. Анан мына панорамный видтер чоң-чоң коюлган. Бул комнатасы залы, залда турган люстра, бул жерде турган мебелдер, каждый нерсеси придумывать этилип жасалган. Ал эми могул жерде турган телевизорго кое турган, эми толтура могул жакта функциялар бар экен, телевизордон башка да иштете турган нерселер бар окшойт, достор. Залдын кенендигин көрдүңүздөр да. Ана төрдү көргөзсөңүзбү, операторуңузга караңыз, тетиги жерде. Могул жерде эле өзүнчө бир искусство десек болот да, фотосессия кылып сүрөткө түшкөнгө. А биз кийинки комнатага кире турган болсок, комнатага чейин мен бир нерсени баса белгилеп айтып кетейин. Көп үйлөрдө эшик 2 метр болот стандарт. Ал эми бул жерде 2,20 кылган, достор. Жана потолоктун бийиктигин, эшиктин бийиктигин караңыздар. Бул да өзгөчө эксклюзив десек болот. Башыңыздарды айлантпай кирип келатканда эле сол жакта карайын. Сол жакта бизде атайын гардеробная бар. Жана ошондой эле гардеробная чыкканда полду карасаңыз, полдо кафель кирип келатканда, жууганга удобный, теплый пол менен кен. Анан могул шкафтар дагы абдан мындай свет сонун коюлганда. А бул жерде дагы 2 шит коюлуптур, достор. Кийим эле турган жерлери да абдан сонун. А биз бул жакта ача турган болсок, бул жак прачечный, достор. Кир жууган комната эч качан туалет, душ менен аралашпайт. Кир жууй турган стиральный машина кое турган комната өзүнчө. Тем более Аристону менен. Могу холдун кенендигин караңыздарчы. Кандай шикарно жасалган, достор, Давайте мен биринчи эмени бул жакты көргөзөйүн. Вай, что за красота! Эмне деген сонун вид, достор, чындыгында. Кухня гарнитурлар өтө кымбат коюлган. Жана даже бул жакта турган раковинаны да караңыздарчы. Жана кухня гарнитурунун светтери, ал эми стенада турган чымчыктар дагы аябай аккуратно коюлуп жасалганда. Башка үйлөргө окшошпойт. Ошон үчүн бул эксклюзив. Потолокто турган люстраны көрдүңүз да? Люстра дагы абдан стилдүү көрүнөт. Жана кухнянын кенендиги мага жакты, достор. Бул жерде вытяжканы караңыз, грамотныйлыгын, тамак жасаганда. Ал эми мага дайыр жаккан нерсеси күлчатилдер, достор. Караңыздарчы, мондай күлчатилдерди эч жерден көрбөйсүздөр. Бизде көп эле премиум класстуу үйлөрдү тартабыз, бирок ушундай күлчатилди биз биринчи жолу көрүп жатабыз. Көрдүңүздөр да. Ал эми бул санузел, общий, достор. Бул общий студийный трехкомнатный болуп жасалган. Ошон үчүн бул жакта душу дагы, унитаз, раковиналардыгы, бардыгы сонун стилдүү, дорогой ремонт менен кылынган, достор. Тиякты көргөзүп койдуңуз да бир, Ал эми биз бияка киргичекти мияка кирели. Негизи 107 квадрат метр, бирок аябай берекелүүдөй сезилет да. Ал эми бул детская комната. Детская комнатаны көрдүңүздөр, каалашынча мебелдерди коюп жасап алсаңыздар болот. Ал эми бул жерден кандай мебель көрсөңүздөр, ошонун бардыгы сиздер үчүн калат. Светтер сонун кетиптир, Могул жерде өзүнчө искусство болуп жасалыптыр. Керемет. Бунун ичин жасаш үчүн эч кандай эриң эмес, достор. Розеткалар да ушундай. Аябай мындай жылтырап сонун көрүнөт экен. Ал эми бизде самый фишка комната бул родительская мастер спальная, достор. Караңыздарчы, спальныйдын кенендигин. Бул жака телевизор иле турган атайын жасалгалар жасалыптыр. Жана терезелер алюминий деп айттым. Ал эми бул жака үйдүн хозяйкасы туруп боюна турган жактар экен. Да? Стильно түшүптүр, Ремонт бул хай-тек стили, неоклассика, ушундай стиль аралаштырып жасалган. Бирок ушуну жасаган дизайнерге мен баа бердим. Өтө башкача жасаптыр. Үстүн карасаңыз, эмне искусство, люстра. Обычно эле көрүнөт, но очень стильно смотрится, да? Бул жакта турган шкафтары. Ал эми мастер спальная эч убакта общий санузелге барбайт, достор. Караңыздарчы. Ичинин кенендигин караңыздарчы. Ичине кирсең ошо подсветкалар күйөт экен, көрдүңбү? Могулар автоматически күйөт экен. Душ аябай кенен экен да, душ, достор.
как будто бир 150 квадрат метр үйдү обзор кылып аткандай эле болуп атабыз. Мына мастер спальнядан кийин биз кайра бул жака чыгып кетебиз достор. Чындыгында комната өтө берекелүү десек болот. Жана абдан кымбат жасалган, бирок срочно болгондуктан $207,000 срочно сатылып жатат. Ушул үйдү колдон чыгарбаш үчүн алда турган номерлерге сиздер да тезинен байланышыңыздар. Кастро Инвест Кыргыз недвижимость самый Кыргызстанда дорогой үйлөрдү сиздерге тартуулап, сатып бергенге, алып бергенге жардам берет. Өкүнбөйсүз, акчаңыз болсо дароо келип алганга шашылыңыз. Анткени мындай үй $250,000 десе да татыктуу экен.